Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Камчыбек Ташиев 8 балалуу жалгыз бой энеге батирдин ачкычын тапшырды. 27 майда Камчыбек Ташиев Токмок шаарында жашы жетелек 8 баланы тарбиялап жаткан жалгыз бой эне Айжан Бакаловага 3 бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырды. Белгилей кетсек, материалдык жактан оор абалда жашы жетелек 8 баласын жалгыз тарбиялап жаткан Кыргызстандын жараны Бакалова буга чейин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке турак жай берүү маселесин кароо өтүнүчү менен кайрылган. Анткени көп балалуу үй бүлөнүн үй жайы жок болгондуктан көп жылдар бою турмуштук кыйынчылыктарды башынан кечирип келген. Мындан улам министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин тапшырмасы менен көп балалуу үй бүлөгө Токмок шаарынын кичи райондорунун биринен бардык тиричилик шарттары жана эмерек буюмдар менен жабдылган 3 бөлмөлүү батир тапшырылды. Өз кезегинде Бакалова аталган батирдин ачкычы үй бүлөсүнө балдарды коргоо күнүнүн алдында тапшырылганына токтолду. Буга байланыштуу Кыргыз Республикасынын УКМК төрагасына көрсөтүлгөн жардам үчүн ыраазычылык билдирген. Ошондой эле Бакалова УКМК социалдык жактан муктаж жарандарга айрым мамиле жасап, келип чыккан көйгөйлөрдү чечүүдө ыкчам көмөк көрсөткөндүгүн баса белгиледи. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Алай райондук сотунун жаңы имараты пайдаланууга берилди. 27 майда Алай районунун сотунун жаңы имараты ачылды. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрагасы Замирбек Курамаевич Базарбаев, Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү Элчибек Жантаев, Алай районунун башчысы Аким Чыңгыз Бапаев жана сот системасынын өкүлдөрү аталган иш-чарага катышты. Аталган имаратка республикалык бюджеттен 28 миллион акча каражаты бөлүнгөн. Имарат жалпысынан 2 кабаттан туруп, заман талабына ылайык сот системасында кызмат кылгандар үчүн бардык шарттары түзүлгөн. Имаратта 3 сот залы, кеңешүүчү бөлмөлөр жана балдар үчүн атайын бөлмө ачылган. Орусиядагы элчи Гүлнара Клара Самат кызматынан бошотулду. Кыргызстандын Россиядагы элчиси Гүлнара Клара Самат кызматынан кетти. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдиришти. Ага ылайык тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу Гүлнара Клара Самат Кыргызстандын Россиядагы жана Москва шаарындагы резиденциясы менен ишти айкалыштыруу боюнча Армениядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси кызматынан бошотулду деп жазылган маалыматта. Гүлнара Клара Самат аталган кызматка Аликбек Жешенкулов кеткен кийин 2021-жылы дайындалган. Караколдогу баасы 700 миллион сомдон ашкан Ак Тилек базары мамлекетке өттү. УКМК тарабынан Каракол шаарындагы Ак Тилек кооперативинин жетекчилиги тарабынан финансылык экономикалык ишмердүүлүктө бир топ мыйзам бузуулар жана өзгөчө ири өлчөмдө алдамчылык аракеттери аныкталган. Кылмыш ишин иликтөөнүн алкагында УКМК тарабынан Ак Тилек соода базар комплексинин жетекчилигинин кеңсесинде жана үйлөрүндө тинтүү иштери жүргүзүлүп, алардын мыйзамсыз аракеттерин тастыктаган документалдык материалдар табылган. Жыйынтыгында Ак Тилек кооперативинин жетекчилиги өз ыктыяры менен аянты 29119 чарчы метр болгон. Баасы 700 миллион сомдон ашкан Ак Тилек базарын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин балансына өткөрүп берди. Учурда тергөө иштери уланууда деп айтылат маалыматта. Депутат Түмөнбаев Жээнбековдун макамын алуу боюнча кол топтоо аяктап калганын айтты. Жогорку Кеңештин депутаты элдик депутаттык тобунун төрагасы Акылбек Түмөнбаев Сооронбай Жээнбековду экс-президент макамынан ажыратуу боюнча депутаттардан кол топтоо аяктап калганын билдирген. Бул тууралуу ал 27 майда Азаттыктын суроосуна жооп берип жатып айтты. Президент премьер-министр болуп отурганда Сооронбай Жээнбеков мыйзам бузууларын тактап, кагаздарын баарын топтоп жатабыз. Кол топтоо иштери бүтүп калды. 2020-жылы пандемия учурундагы келген каражат жана ал киши премьер-министр болуп турганда Бишкек жылуулук электр борборундагы жарылуу боюнча кагаздарды топтоп бүтүп калдык, деди ал.
Акылбек Түменбаев Жогорку Кеңештин 20 февралдагы жалпы жыйынында Сооронбай Жээнбековду экс-президент макамынан ажыраттуу демилгесин көтөрүп, депутаттык комиссия түзүү сунушун берген. Ал Кыргызстанда бажы кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары камакта жаткан Райымбек Матраимов менен байланышы бар адамдар мамлекеттик кызматтан алынып жатканын айтып, Сооронбай Жээнбековдун да Райымбек Матраимов менен байланышы бар экенин кошумчалаган. 20 февралда Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары депутат Нурланбек Азыгалиев Сооронбай Жээнбековдон экс-президент макамын алуу боюнча фракциянын чечими керек экенин жана андан кийин комиссия түзүлө турганын айткан. Кыргыз Республикасынын президенттин ишмердигинин кепилдиктери жана Кыргыз Республикасынын экс-президенттин статусу жөнүндө мыйзам боюнча экс-президент макамы Жогорку Кеңеште түзүлгөн комиссиянын корутундусу болгондо гана депутаттардын жалпы санынын көпчүлүгү менен кабыл алынышы керек. Сооронбай Жээнбеков жана анын жакындары Акылбек Түменбаевдин демилгеси тууралуу комментарий бере элек, Кыргызстан эгемендик алган 1991-жылдан бери өлкөнү 5 президент башкарды. Экс-президент деген расмий макам алардын экөөндө гана Роза Отунбаева менен Сооронбай Жээнбековдо бар. Аскар Акаев менен Курманбек Бакиев экс-макамынан 2013-жылдагы убактылуу өкмөттүн декреттери, ал Мызбек Атамбаев Жогорку Кеңештин 2019-жылдын 27-июнундагы токтом менен ажыратылган. Сооронбай Жээнбеков 2017-2020 жылдары президент болгон, 2020 жылы октябрь окуясынан кийин кызматтан кеткен. Дагы $21.000 чогулуп калса, мен баламды алып чыгат элем. Бул Эл үмүтү фондунун жетекчиси мен Болотбек Айдаркулов. Ушул досубуздун алдына келип турабыз. Бул досубуз өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ошол армияда Кыргыз элинде кызмат өтөп, палчандардын катарында ошол дос болуп жүргөн. Ошол палчан достору кайрылып, ушул досубуз ушундай ооруга чалдыгып, окусан кырсык болуп, аварияга учурап, ушундай акыбалга түшүп калды деп айтканына байланыштуу кележеге $9.000 буюрса чогулду. Дагы $21.000 жетпей турат туугандар. Алардын ыраазычылыгы үчүн деп дагы да ыхсан кылып кетсеңиздер болот. Ембанк эженин өзүнө ачылган Чынаркул М деп чыгат. Жана ошондой эле Тинькофф банк Данияр С деп чыгат. Ошого кеңири өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды которуп, ыхсан кылып койсоңуздар болот. Ошол Индия өлкөсүнө операцияга кетет бул жигит. Ал жака $30.000 деп айтылган. Эми ошол $30.000 буюрса барса операция болуп кетет деген үмүттө турабыз. Бул чоң биздин үмүтүбүз, ишеничибиз, Алла кааласа жакшы болот деген үмүттө турабыз. Сиздерге бул жакта дагы сүрөттөрүн көрсөтүп кетем. Бул таза жигитибиз, ошо эл үчүн кызмат кылам деп, мекенибизди коргойбуз деп, ошол армияда служба кылып жүргөн сүрөттөрүн бул жактан чыгарып кетем сиздерге. Ошо кыргыз эли мен суранам, кыргыз элим ушунча акча чогулуп калды, дагы $21.000 чогулуп калса, мен баламды алып чыгат элем. 24 саат балам жанында отуруп, өзүм деле жүрүм болбой баратат. Ушу балам кичине отуруп, басып эметип кетсе деген үмүтүм чоң. Ушуну үйлөнтүп, ушунун балдарын жетелейин деген үмүтүм чоң. Жалгыз туягым менин. Мен ишенем, мындан оор сыноолордон өттү балам. Дагы эле болсо күчтүү бул орунда жеңип чыгабыз, Аллахым буйруса. Кыргызстандык окуучулар Ташкенттеги олимпиадада 7 медаль алышты. Кыргызстандык окуучулар Тасимо Ташкент эл аралык математикалык олимпиадасында жалпы 7 медаль жеңип алышты. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги билдирди. Күмүш медаль ээлери Назар Киргизбаев жана Айдин Асанкадыров Якирдин аттындагы номер 61 автордук физика математикалык мектеп лицейи окуу комплексинин 10 классын окуучулары. Нурсултан Эшперов жана Сейит Рыскулов Газпром Кыргызстан мектебинин 10 классын окуучулары. Коло медаль ээлери Нурдөөлөт Капаров Якирдин аттындагы номер 61 автордук физика математикалык мектеп лицейи окуу комплексинин 10 классын окуучусу. Тимур Акенеев Газпром Кыргызстан мектебинин 9 классын окуучусу. Султан Мусаходжаев номер 70 окуу тарбиялык комплекс мектеп гимназиясынын 8 классын окуучусу. 17-20 майда Тасима Ташкент эл аралык 1 математикалык олимпиадасына 10 өлкөдөн 300дөн ашуун окуучу катышкан. Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куяң, тизе муун, простатит ооруларын дарылоо жана кан айлануу системасын жакшыртуу. Гайморитти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо, андан кийин от жагуу,
от жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шылап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Рахмон Садыр Жапаровду коңшулаштык келишимдин 20 жылдыгы менен куттуктады. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Садыр Жапаровду Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы коңшулаштык жана өнөктөштүк мамилелер жөнүндө келишимге кол коюлгандыгынын 20 жылдыгы менен куттуктады. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Бул негизги документ мамлекеттүүлүктүн жаңы шарттарында биздин өлкөлөрүбүздүн ортосундагы мамилелердин укуктук негиздерин бекемдеп, өз ара кызыкчылык туудурган бардык тармактарда кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн жагымдуу өбөлгөлөрдү түздү. Макулдашуунун жоболорун ишке ашыруу мындан арада конструктивизмдин, достук мамиленин, коңшулаштыктын, ишенимдин принциптерине негизделген процесстин натыйжалуу илгерилетүүгө кызмат кылат деп ишенем деп айтылат Рахмондун телеграммасында. Ал белгилегендей тажик тарап мамлекеттер аралык диалогду улантууга кызыктар. Уран кендерин иштетүүгө уруксат берген мыйзамды Жогорку Кеңештин комитети колдоду. Жогорку Кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети уран жана торий кендерин иштетүүгө тыюу салууну жокко чыгарган мыйзам долбоорун жактырды. Мыйзам долбоору боюнча жаратылыш ресурстар, экология жана техникалык көзөмөл министри Мелис Тургунбаев маалымат берген. Анын айтымында уранды иштетүүгө салынган тыюу башка сейрек кездешүүчү металлдарды казууга жолтоо болууда. Тыюунун алынышы дүйнөлүк рынокто чоң суроо талапка ээ болгон 83 кенде пайдалуу элементтерди казууга мүмкүндүк берет. Тургунбаев башкалардын ичинен титаномагнетиттин ири запасы бар кызыл омпол кенин белгиледи. Аны мамлекеттик компаниялар иштетет. Бул кен миңден кем эмес адамды иш менен камсыздайт. Биринчи этабында эле бюджетке 150 миллион доллар түшөт. Жалпысынан 4 этап пландалууда экология маселелерине өзгөчө көңүл бурулат. Кенди иштетип ал жерди зыяндуу металлдардан тазалайбыз, деди Тургунбаев. Министр урандын запасы кызыл омпол кенинде 3,5 тонна жана таш булак кенинде 10 тоннаны түзөрүн кошумчалады. Эске салсак, экономика жана коммерция министрлиги бул мыйзам долбоорун февраль айында министрлер кабинетине сунуштаган. Ал Жогорку Кеңешке 16 майда келип түшкөн. Бишкекте Кенжебек Ибрагимов 10 күндөн бери дайынсыз болууда. Бишкекте дайынсыз болуп жаткан 44 жаштагы Кенжебек Ибрагимов изделүүдө. Бул тууралуу Ленин райондук милициясынан билдиришти. Маалымат караганда 17 майда милицияга Кенжебек Ибрагимовдун жубайы кайрылып, күйөөсү ошол эле күнү болжол менен саат 18:30да Марат Казиев көчөсүндөгү үйүнөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз болуп жатканын билдирген. Аталган факты милицияда каттоого алынып, белгилери орто дене түзүлүштө, көзү күрөң, чачы кара, кийген кийими көк джинсы, боз түстөгү жакалуу футболка, көк чыптама, күрөң түстөгү бут кийим. Милиция дайынсыз болуп жаткан Кенжебек Ибрагимовду көргөндөр болсо 0312 352 949, 0703 401 600, 0554 606 000, 0777 869 797 же 102 номерине чалып коюңуздарды суранат. УКМК Дөкү Кайман-аттуу Өзгөн районунун тургунун издөө жарыялады. Ормонов алдоо, коркутуу жана зомбулук көрсөтүү жолу аркылуу жеке баюу максатында жер махинацияларына байланыштуу мыйзамсыз иштерди жүргүзгөндүгү аныкталды. 23 майда Улуттук коопсуздук кызматы тарабынан ири өлчөмдөгү алдамчылык фактысы боюнча кылмыш иши козголду. 25 майда Ош шаардык соту Дөкү Кайман-аттуу Ормоновго карата баш коргоо чарасын сыртынан тандап, ошол эле күнү ага карата мамлекеттер аралык издөө жарыялады. Учурда бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо жана кармоо боюнча тергөө амалдары жана ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Ормоновдон жабыркагандар болсо УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкы башкармалыгына же 032 22 70009 телефон номеру аркылуу кайрылууңуздарды өтүнөт.